Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Facebook сүйүүчүлөр. Бизди көрүп аткан күндө маалымат бөлүшүп, биз менен бирге болуп аткан биздин мекендештер, алыста жүргөн мекендештер, Кыргызстанда жок. Ушул жерди көрөбүз, ушул жерди биз да көргүбүз келет. Алыста жүрөбүз деп армандарын айтып аткан мекендештерге чоң салам. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биз кечинде Кемпирабад суусунун жээгинде жана кыргыз үйлөрдө дагы деле отурабыз. Аксакалдарга сөз берсем. Аксакалдар жанакы кимиңиздер сүйлөйсүз, сиз сүйлөйсүзбү? Жана ким жанында билген балдардан туруп айтып берип турбайсыздарбы? Достор, азыр бизде бул жакта ар кандай маалыматтар кетип баратат. Тиги каржылап атыптыр, ал каржылап атыптыр деген сөздөр. Ошондуктан бул жакта элдик жамаат жана сырт жакта жүргөн мекендештер көпчүлүк. Алар ыраазычылык үчүн ифтарлык өткөзүп жана башка кылып бул жерде тамак аштардын баардыгын ошолор алып келип бизге жардам көрсөтүп, бизге бутубузга бут, колубузга кол болуп берип аткан инсандардын атын атап, ошолорго ыраазычылыгыбызды айтып, батабызды берип кетебиз деп аксакалдар бизге сунуш кылды. Ошону атын атап жана өзүңүздөр батаңыздарды берсеңиздер. Мен кармап тура берейин, сиз айта бересиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мына биз өзүңүздөр көрүп тургандай кечинде ушу көлдүн жээгинде, Кемпирабадтын жээгинде отурабыз. Жигиттердин жардамдары менен эч ким кетпей, түнү менен ушул жерде турушат. Ифтарлыктарды ушул жерде өткөрүп атабыз. Жана ифтарлыкка жардам болсун деп, мына бүгүн Куршап айылынан Кара Садактан Төлөнбай деген жигитибиз тамак ашын берип, союшун бериптир. Ошол жигитиге чоң рахмат. Андан тышкары Бишкектен өзүнүн жигиттер ала жөнөтүптүр. Союшуну, тамак аштарыны. Андан тышкары алыста жүргөн Россия мамлекетинде жүргөн жерлештерден жардамдар келип атат. Алардан бизге жардам иретинде айтып, сөздөрүн айтып, телефон чалышып, чоң иштерди баштап атасыңар деп алар бизди колдоп жатышат. Аларга да чоң рахмат. Ушундай жигиттерибиз бар экен. Кыргызстаныбыз жоолбойт, элибиз өлбөйт. Ушул жер биздин жер, ушул жерде калыш керек. Чегара эч жака жылбаш керек. Жер такыр берилбейт. 1 метрден берилбейт, туугандар. Берилбесин. Биз дагы алыста жүргөн туугандар, силерден келе албай турасыңар, бирок көңүлүңөрдө бар келесиңер. Бирок биз бир кадамдан жылбайбыз. Жер калса деп күтөбүз. Рахмат силерге. Калат жер, берилбейт. Биз кошумча кылып коеюн эми ушу акамдын сөзүнө. Мына турганыбызга кыйла күн болуп калды. Ушул жерде ифтарлык өткөрүп аткан балдарыбыз бар. 89 жылкы балдарыбыз баштады эле айылдан келип, анан 90 жылкы балдарыбыз келди кезек менен. Бүгүн 91 жылкы балдарыбыз турат. Кезек-кезеги менен ушул жерде меймандарды бардыгыны тамак аштан, башкадан өксүтпөстөн, күнүнө бирден союш. Мына бүгүн дагы башка жактан Төлөнбай деген досубуз Куршап айылынан Кара Садактан бир союш берди. Ушул жерде ооз аштырып, дуал бергиле. Ушу ишиңер ийгиликтүү болсун деп колдоп атышат. Астанадан Жанар деген жигитибиз мына 91 жылкы балдарга акчалай жардам бериптир. Ифтарлыкка тамак аш, наркы берки камдиктариңерге жумшагыла деп акча жөнөтүптүр. Бишкектен жигиттерибиз жөнөтүп атат. Азыр Россиядан балдар чалып акча биринчи күнгө сөз салабыз, ифтарлык кылыңыздар ошол жерге, конокторду иштекеден өксүтпөгүлө деп. Кече Эмил деген жигитибиз, Таштанов Эмил, өзү бир союш алып келип ошол жерде Куран окутуп кетти. Кыскасы колубуз кур эмес экен, ушундай жигиттерибиз бар экен. Ошо акам айткандай, эч качан кем болбойбуз. Кыргыз эли баардыгыңыздарды ушул жерге чакырабыз. Мына күнү түнү иштеп аткан ушул жерде келип, Алабукудан келди жигиттер, Таш көмүрдөн келди, эжекелерибиз келип атат. Ушуларга да биз өзүбүздүн айылдын
атынан бир ыраазычылык билдирип кетейли. Бүт эле кыргыз элинин бардыгын чакырганга аракет кылайлы. Себеби кандай десек ошо биздин ар бир карыш жерибиз ар бирибизге ыйык болсун деген ниетте айтып атам да. Себеби мына ушул жерден менин атам, апам, чоң атам, чоң энем ушул жерде сөөктөрү турат. Ушул көлдү курабыз деп, компромат суу сактагычын курабыз деп мүрзөлөрүн жылдырган. Азыр эми берилип аткан жерлерге ошол жылдырылган мүрзөдөгү сөөктөр кошо кеткен атат. Ушул компромат курулган маалда биз кичине балдар эле көлгө кирингени келип, бир жерден баш сөөк табат элек, бир жерден дагы адамдын бир мүчөсүн табат элек. Ошолордун бардыгын топтоп, анан аксакалдар айтат эле Куран окуп бир жерге көмүп койгон болам деп. Анан эми ошондой жерлерге эртең күнү келип башка элдин десем капа болбогула, туугандарыбыздынчы. Мисалы үчүн ошол жерге саякатчылардын келип путтары басып кетсе, бул эми жакшылык алып барбайт да, туугандар. Ар кимибиз мындай туура түшүнүшүбүз керек. Бу жерге бизге ар бир ким кандай ойлоп атканын билбейм, бирок мен үчүн ушул жерден мен алам, мына Таиров Абдыпатта деп кече абам айтты. Ушул жерден Ленин орденин алган. Мака эккен, жүгөрү дейбиз. Ошону эгип комсомол бригада түзүлүп, ушул жерде азыр айшенелерим 75-76-га чыкты. Ошо кишилердин көзү тирүү, 3-4 адам калыптыр. Кудай буйрса 28 күнү келет, ушул жерде отурат. Баягы ага лечек кийген энелерибиздин ордуна ошол энелерибизди кандай жоолук менен болсо да алып келип отургузабыз биз. Себеби ушул жерден бардыгы маңдай тери менен бизге окшогон жигиттерди тууп чоңойткон. Ошого кошулган адамдардын баарын келгиле деп ушул жерге үндөйбүз, биз чакырабыз. Чакырганга адамдык укугубуз бар. Дагы бир айта турган нерсем келди. Келген күнү мына улуу сөздө уят жок дейт. Сууну камайт. Ажаткан абызга суу толуп калат. Ошол бизге ушу суу сактагычтын пайдасы. Андан көрө ошол суусун бергиле, тосуп алганга акыбыз жок Кудайдын берген суусуну. Суусун ичсин, керегинче ичсин туугандар, иштетсин. Аякта пайдаланып аткан өзүнүн да туугандарыбыз бар экен. Бизге жерди берсин, ушул жерде жок дейсиңер, ошо Ленинорден ала турган геройлор. Бар да арабызда азыр. Өмүр бою кетмен кармап чоңойгонбуз. Туурабы? Туура. Анан жогору жактан отуруп алып, келгиле, мына мен билем коен жатагына чейин. Көрсөтүп берейин. Эл менен мисалы үчүн сурагыла, аксакалдарыбыз бар ушул жерде. Кудай бурса келет, кече да келишти жумадан кийин. Келип Куран окуп кетип атышат. Анан ошондой жерди бирөөгө тепсетип койгонго биздин акыбыз жок. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Эртең кантип карайбыз урпактарыбыздын бетине? Бул жер биздин чоң аталарыбыз, ата бабаларыбыздын каны тамган жер. Жана сөөгү жаткан жерлер, туугандар. Бул нугура кыргыздын жери. Бир сотуктаган 1 метрден жер берилбейт. Берилбесин. Болду. Рахмат. Ошол эми жаштар, ошондой биз дагы орто жаш болуп калдык. Сиздерден суранабыз. Дагы бир жолу келгениңиздерге чоң рахмат айтабыз. Ушул жерде турабыз эми. Ар бир күнүбүз, ар бирибизге рахмат сиздерге. Ошо дыйканчылыгыңарды, башкаңарды кечип келип атасыңар, рахмат. Бирок эл үчүн Кудай буйрса турабыз. Жакшы чечимге келсин, Кудайдан, Алладан суранабыз. Ошо башыбызда, журт башында тургандар дагы ойлонсун. Бу жерде жөнөкөй адамдар турган жок. Эми жөнөкөйлүгүбүз, кийимибиз жөнөкөйлүр. Жумушубуз жоктур, колубузда кызматыбыз жоктур, бирок кыргыз деп турган жигиттер турат ушул жерде. Рахмат, аксакалдар. Ошол эмне кылып бизге жардам берип аткандардын бардыгынан берекесин берсин. Сыртта жүргөндөр биздин Кыргызстан жерибизге аман эсен келип, ушул жерлерде өздөрү ойноп, ушул жерлерде өз көздөрү менен көргөндөргө жеткизсин. Ушул жерлерди башка өлкөгө өтүп кете электе эртерээк келип өз жерибизди өзүбүздөн коргоп калалы. Урматтуу мекендештер, эртеңки эртеңки боло турган чогулуштан бир кыскача айтып кетейин. Эртеңки чогулуш кандай өтөт? Эртеңки чогулуш шайлоодогудай өтөт. Эртеңки чогулуш жанакылардын жасаган иштери менен өтөт. Алар кимдер? Аларга
Бул жакта бизге азыр маалыматтар келип түшүп атат. Приказды бериптир. Бул приказ боло турган сөз, аны билебиз, кандай өтүшүнү биз билип деле турганбыз. Эртең алардын чогулушу болот. Андан кийин биздики болот. Ошондуктан достор, туура түшүнөсүздөр. Мен ошол келген маалыматтарды сиздерге окуп берейин. Жанакы сиздер көргөндө окуп берип коеюн. Начальник бир жердин мекеменин начальниги, мындайча айтканда башчысы мындай деп өз колунда иштегендерге буйрук бериптир. Мекеме уюмдар коллективи менен эртең саат 12:00 Куршап Байлын стадионунда УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев менен жолугушуу. Маселе Кемпирабад суу сактагычы маселеси. Куршапка барганда тобуңуздар менен туруңуздар. Топ болуп бөлүнүп туруңуздар деп жазыптыр. Сөзсүз барасыздар. Бул приказ. Кийинкиси, бул бир жетекчинин өзүнүн колунда иштегендерге приказ берген жери. Эми башка жетекчи башка мекемеге приказ берип атат. Урматтуу жамаат, эртең саат 10:00 деп атат. Буларга эртерээк баргыла деп приказ бериптир да. Клиника жана заведующий отделение, анын жамааты ар бир отделениеден 20 кишиден алып барып, клин жетекчилери өзүңүздөр баш болуп ошол жерде турасыздар деп приказ жазыптыр. Буларга бул боло турган нерсе эртең базар күнкү деп атайын уюштуруп атат. 28 эмне күн? 28 иш күн. Иш күндөн алар алаксып чыгып кете албастыктан алар эртеңки уюштуруп атат бул чогулушту. Ооба. Себеп дегенде биз жана айттык. Дагы маалыматтар келип атат. Жетекчилердин ката жазгандарын көрсөңүздөр, бир мындайча айтканда бирдемке ыйлайт да, позор. Бул жерде үтүр точкасы жок. Не болсо ошол болсун, майли, аман болсун ошолорчу. Дагы кошо турган нерсе. Эртеңки шайлоонун кыскача сценарийси. Эртең жолугушуунун сценарийсин айтып берейин. Сабайда дагы айтып бердим беле, бүгүн дагы айтып берип коеюн, эртеңки чогулуш кандай болот. Эртеңки чогулуш маскачандардын чогулушу болот. Биздер билесиздер, бул жерде чаң жутуп жүрөбүз, ал жерде маска кийгенге бизге болбойт мындайча айтканда. Биз маска кийбейбиз. Бизге мындайча айтканда жукпайт дейли. Алар маска кийет. Ак маска кийет, көк маска кийет. Аларда өздөрүндө бар. Топ болуп турушат. Жогору жактан келген конок сүйлөп электе кол чабып башташат. Кирип келгенде кыйкырып тосуп алышат. Менди күйдүргөн нерсе, ошол жетекчилер жанагы поликлиника деп атабы, мугалимдер деп атабы, жана башкалар бардыгы эртең барат ал жерге. Алар жасанып барат да. Эмне үчүн бул жерге жасанып келбейсиң деп атабыз да. Мот биз турган чаңга, биз турган жайлоого эмне үчүн келбейт алар бул жака? Патинкең кир болобу? Шымың чаң болобу? Мен туугандарым да бар. Мен бүт барына кайрылам. Ат мингизип, алдында кошо чуркап жүргөн биздин азаматтарга кайрылам. Эртең төө мингизип ийбегиле. Эртең ыйлап ийбегиле ал жердечи. Андай адатыңар бар, бирок билем. Ардемкени атап, лампичкем деп, жана башка деп, кыйкырып ыйлап, 100 жылдык лидерсин деп, пата бергендер барат эртең. Атайын өздөрү алып барышат чогуу. Аларга атайын дайындалган. Бөлүп беришкен. Ошондуктан эл ыраазы деген сөздү кимдер чыгарат? Жанакы эле дежур каналдар чыгарат. Карапайым эл көрбөгөн. Ошо мамлекет иштегендер ошолор көрөт турган. ЛТР, Ош ТВ, КТР, регионду өзү атын атаганга мүмкүн эмес, чынын айтайынбы?
7 канал, регион булар командасы менен келет. Жана бир жөөткө окшогон бирөөсү бар. Кошо ичип келет алчы. Аны байга ака деп астына чуркап алышат экен. Ал кексейип турат дагы артында паткалим истетип бардыгы тартат. Кол чапкандардын артынан кууп жүрүп тартышат. Ыйлагандар болсо андан чуркап тартышат. Алар ошондорду пайлап турушат. Bir kanal 3 оператор менен келет. Бүт пайдасын көрүшөт. Сиздер кол чаппасаңыздар дагы, кол чапкандардын арасына кошулабыз дагы, эртең эл ыраазы. Элге сонун бата берилди, эл бата берди. Бул кишини аябай сонун тосуп алды деп, эртеңки чогулуш жыйынтыктабай биз Кемпироват маселесин чечпедиң деп кыйкырып ошол жерде өзүбүздүн талабыбызды койсок, алар эмне кылат? Жанакы эле дежур биздин аксакалдарыбыз бар. Келиңиз аксакал пата бериңиз дейт, алысы бир жактан чыга калат дагы пата берип туруп, силер менин сөзүмдү укпайт экенсиңер деп, өзгөндөгүдөй болуп качып чыгып кетет. Бул болгон иш. Болуп келетат. Анан алып кеткенден кийин кечке чейин көрөсүздөр, жаңылыктардын бардыгы ошол кишинин аты менен жатып калат. Куршап элини, өзгөн элини, мынтти, антти, тигинтти деп туруп сонун кылып сөздөр менен жазат. Андан ары алып барып алып туруп, стадиондун сыртына алып чыгып алып туруп, аксакалдарга отдельный интервью алат. Алар биз ушул жердин жетекчибизбиз, эл башчысыбыз деп ушинтип сүйлөйт дагы. Биздин бир эки аксакалдар сүйлөп атпайбы? Ана кызыл ал жак бул жактан депчи. Билбейт алар деп бизди билбейтке чыгарып атпайбы? Макул. Ошолордун бардыгына кайрылат элек. Биз билбесек, бизди келтирип билдирип койгула. Биз билели ушул жерге келиңиздер. Ушул жерде бүт сабатсыздар чогулуп алыппыз. Ушул жерде провокаторлар чогулуп турат экенбиз. Сабаттуулар келиңиздер. Биз сиздер менен дебатка чыкканга даярбыз. Жер адиси болуп жүрүп, адистик чинди алып алып чогуу жүрүп, мен ушул жерлерди билемин. Мен ушул маселени сөзсүз чечишим керек деген адамдарга дагы кече ушул жерге келип туруп комиссиянын мүчөлөрүнө биздин бул жердеги аксакалдар окутуп койду го. Агай сиз туура айтасыз деди го. Ошол жетекчи, комиссиянын жетекчиси баш болуп, комиссияларын баш болуп, биз 28-inde биздин чогулушка күтөбүз. Эртең силердин чогулушуңарга биз конок болуп барабыз. 28-inde сиздер конок болуп келесиздер. Ушул жерден Кампроваттын жээгинен чогулушту элдик жыйын, вот чындык элдик жыйын 28-апрелде болот. Ушул жерде Кыргыз үйдүн тегерегинде, Кампроваттын тегерегинде сиздерге метрине ченеп көрсөтүп беребиз. Кампроват каерде жайгашкан, өзгөн кайсы районго карайт, кайсы областка карайт, биз сиздерге үйрөтүп ушул жерде көрсөтүп беребиз. Даярданып келиңиздер. Бул жерде макул сиздер ойлоп атасыздар, билимсиздер деп. Келсеңиздер сиздерге көрсөтөбүз билимсиздерди. Бул жерде кеми орто билимдүүлөр жүрөт. Кеми алды 5-6 диплому барлар. Кызыл диплом менен бүткөндөр. Таланы бүтүп келгендер. Бирок акчасы жок, тууганы жок. Жогору жакка жете албай, чын жүрөктөн эл үчүн кызмат кылам деп, ушул жерге эгин эгип болсо дагы ак кызмат кылып жүргөн инсандар жүрөт бул жерде. Сиздер ойлоп атасыздар. Сиздер ойлоп атасыздар. Алар пахта эгишти билишет экен, ошон үчүн кызматта жүрүшөт. Алар пахта коюшту билишет экен, кызматта жүрүшөт. Бул жерде пахта койгону дагы, эккени дагы
жыйнаганы дагы билген адамдар турат, бирок жүрөк шыдабайт ал нерсеге буларда. Буларда ак кызмат, ак адал иш. Эл үчүн кызмат кылам, жеримди сактап калам деген эр азаматтар турат бул жерде. Ошондуктан урматтуу Facebook сүйүүчүлөр, жана атка минерлер, полу тупойлор, сиздерге ушундай кайрылуулар жетпесе, анда өзүңүздөн көрүңүздөр. Жакшы дос күйдүрүп айтат. Сени жок кылам деген дос сүйдүрүп айтат дейт. Биз сиздерге ушул күндө күйдүрүп айтып атабыз. Бир убакыт келет, туура айткан экен деп айтасыздар. Ошондуктан сиздердин дагы тапкан ашыңыздар аман болсун. Адал болсун. Жаман каалабайбыз баарыбызга. Баарыбыз кыргызбыз. Бирок кыргыз жери деп турганда, кыргыз эли деп турганда, кыргыз суусу деп турганда, ата бабаларыбыздын сөөгү деп турганда, бул аксакал айтмакчы. Ата бабаларыбыз мүрзөлөрү калган жерде башка өлкөгө өтүп кетүүсүнө ушул аксакалдар, ушул жерде жаштар биз баарыбыз каршыбыз. Биздин талабыбыз компровод суу сактагычы, компровод жери, платинанын жанагы 20 гектар деп элди айтып аткан 20 гектар жери өзгөрүлтүүсүз, эч кандай кыйтык ал жак бул жак эмес, эртең ал жактан жер бердим, бул жактан жер бердим алдоосуз ошол бойдон калсын деп эл талап кылып атат. Эртең чогулушта бул талаптарга жооп бербесеңиз, урматтуу Камчы Бекташиев, жооп бербесеңиз, анда эртең келүүнүн кажети жок сизге. Эртең чогулуштун өтүүнүн кажети жок. Жанакы эле дежурларга сиздер чогулуштарды өтөсүздөр. Жанакы эле дежурда сиздерге бата кылат, жанакы эле дежурлар сиздерге кол чабат. Дежур каналдарыңыз сиздерди келип тартып туруп кешинде чыгарат. Элди алдап жатып каласыздар. Ким провокатор, ким эл үчүн, жер үчүн жүрөт, эл аны таразалап чечип алат. Туурабы? Ийгиликтер болсун баарыбызга. Чет жакта жүргөн бизге күйгөн эр азаматтар бизге жардамыбызды берип, комментарийлер жазып, бөлүшүп, бизге поддержкага чыгып, биздин Москвадагы бир канча мигранттар бизди тааныйт. Москвада мекендештерибиз менен көп иштешип келгенбиз. Мен Москвада өзүм юрист болуп иштегем. Ал жакта бир канча мигранттарга биз жардам берип жүргөнбүз убагында. Юридикалык жагынан жана башка жагынан. Ал жакта Москвада билесиздер 1 миллиондон ашык кыргыз жашайт. Бирок 2 гана юрист бар ал жерде. 2 гана юрист бар. Жетишпегенден ошол жерде биз сабак өтүп, элдерди көрүп тургандар болсо билет алардын бардыгы. Бекер жардамыбызды берип жүргөнбүз. Юридикалык жагынан. Ошондуктан кээ-бирки чала юристтер юридикалык жактан сабак өтөлү, үйрөнөлү десеңиздер, кыргыз үйгө келиңиздер, бул жерде юридикалык жагынан да сабак өтөбүз сиздерге. Ошондуктан достор, сыртта жүргөн жалпы биздин мекендештерге ушул элдин ыраазычылыгы үчүн сиздерге Аллах ыраазы болсун. Тапканыңыздарга береке берсин. Сиздер аман-эсен Кыргызстанга жеткизген болсун. Кыргызстанда ушул жерибизди, кооз жерлерибизди Кудайым өзү күбө кылып көрсөткөн болсун. Ушул кооз жерлерибиз башка жакка кетип калбасын. Рахмат баарыңыздарга.